Түркиянын Анталия шаарында жаштар биримдиги түзүлгөн. Жакында эле анын ичинен спортчулардан куралган топ мини футбол боюнча мелдеш уюштурду. Ага 7 командадан турган жаштар катышып, татыктуулары жеңишке ээ болушту. Бул жарыштын максаты жашоонун сергек мүнөзү жана ынтымак достук. Бул турнир биринчи жолу эмес, ай сайын өтүп туруучу турнир. Өзүбүздүн 7-8 командабыз бар. Жума сайын ушу Анталия жаштары чогулуп футбол ойноп, ай сайын турнир өткөрүп турабыз. Анталия жаштары кыргыз эли коому менен бирге болуп, бир канча иш-чараларды өткөрүп келет. Аталган коом коронавируска каршы карантин күндөрүндө жардамга муктаж болгон 537 үй бүлөгө акчалай жана азык-түлүк менен жардам берген. Бул жардамга бир нече колунда бар жергиликтүү түрк калкы да кошулган. Аларга жаштар тарабынан ыраазычылык дипломдор тапшырылды. Бул биздин коом ачылганына 5 жылдан ашык убакыт болду. Биз Түркия мамлекетинде кыргыз мекендештерибизге көп жардамыбызды берип келе жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, COVID-19 пандемиясында көп мекендештерибиз ишсиз калды. Жардамыбыз улана берет. Турция мекенинде эмгектенип жүргөн байкелерибиз, эжекелерибиздин жардамы менен, мисалы Стамбул шаарындагы Айбек Кучкоров байкебиз, Анталия шаарындагы кыргыз эли коомунун жетекчиси Айдай Орунтаева эжекелерибиз, жана ошондой эле көптөгөн кайдыгер карабаган байке эжекелерибизге Анталия жаштары жана кыргыз эли коомунун атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Анталиядагы жаштар бирдиги кыргыз эли коому менен бирдикте активдүү болуп, жакшы иштерди жасайбыз деген ниетте. Алардын курамында 1000ден ашык киши катталган. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анталия.